Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Бүгүнкү сабагыбыз экология сабагы, дүйнөдөгү глобалдык проблемалар. Бүгүнкү сабагыбыздын планы, биринчи планы глобалдуу көйгөйлөр жөнүндө негизги түшүнүктөр. Ал эми экинчиси парник эффектиси, үчүнчүсү кычкыл жаандар, төртүнчүсү экологиялык кризис жана экологиялык кыйроолор. Ал эми бешинчиси болсо ИТРдин доорундагы глобалдык көйгөйлөр. Сабактын максаты адам баласынын экологияга тийгизген терс таасири жана глобалдык экологиялык көйгөйлөрдү эске алуу менен аны болтурбоо жана алдын алуу. Глобалдык экологиялык проблемалар глобалдык, региондук жана улуттук деңгээлде катталган экологиялык проблемалардын жыйындысы. Ага дүйнөлүк океандын булганышы, минералдык ресурстардын түгөнүшү, озон тешиги, парник эффектиси, кислоталуу жаан-чачын, чөлдөшүү, топурак кыртышынын деградациясы, токойсуздануу, радиоактивдүү булгануу, кен таштандыларын сактоо проблемалары, эл аралык апаат аймактардын пайда болушу, мисалы үчүн Арал, Чернобыль жана башка. Өсүмдүк менен жаныбарлардын түрлөрүнүн жок болуп бара жатышы, түрлөрдүн жоголушу, кылым жоголушу. Ал эми кылым оорусу бул СПИД, рак жана башкалар кирет. Ал эми глобалдык экологиялык көйгөйлөр биринчиси бул климаттын өзгөрүүсү, биотүрдүүлүктүн кыскарышы, кыртыштын такырлануусу, кыртыштын деградациясы, озон катмарынын бузулушу. Жалпы улуттук экологиялык көйгөйлөр буларга чыгышы булардын суу ресурстарынын жетишсиздиги, кыртыштын бузулуусунан түшүмдүн азайышы, калктын саламаттыгынын начарлашы. Калктын саламаттыгы Жалал Абад областында 2013 жылы 5716 адам өлгөн болсо, анын 50% кан айлануу системасы оорусунан болгон. Ал эми 10% ашказан, 7% дем алуу органдарынын бузулушунан, 7% травма улануудан өлгөн. Чүй, Ысык көл, Жалал Абад областтарындагы калктар климаттын өзгөрүүсүнөн жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркашы мүмкүн. Катуу шамал, сел агымдары, кургакчылык кыйыр түрдө ден соолукка таасири бар. Ошондой эле инфекциялык оорулардын брюшной тиф, безгек, тамак аштан уулануу себептерин көбөйтөт. Коркунучтуу эпидемия, холера, чума жана кене энцефалиттин таркалышы мүмкүн. Кийинкиси парник эффекти. Парник газдары планетаны курчаган атмосферада кандайдыр бир айнек чатырды, күнөскананы пайда кылгандыктан бул кубулуш парник эффектиси деп аташат. Мына ушул кубулуштун негизинде жер шарында адамдарга, жаныбарларга, өсүмдүктөргө жашоо мүмкүнчүлүгү берилип жатат. Парник эффектиси бул күндүн нурунан энергия жердин үстүнө, атмосферага жана жердин бетине таркалышы, ошондой эле кайрадан жерден жылуулуктун жогору көтөрүлүшү. Парник газы деген бул эмне? Жерден 20-24 метр бийиктиктерде парник газдарынын катмары жер шарын ороп чулгап турат. Парник газдарынын курамы көбүнчө көмүр кычкыл газы 60%, жогору 60%ке жогору, суунун буусу, метан, азоттун закиси, ферондор жана озондор турат. Жаратылыш парник газдары күндөн жерге түшкөн нурлардын ичинен жылуу нурлар болгон
инфракызыл нурлардын кандайдыр бир бөлүгү кайра чагылдырбай жердин үстүндө кармап турат. Эгерде парник газдары болбосо, анда жерден жылуу нурлар кайра космоско өтүп кетмек да, жердин температурасы -15 градус Цельсий болмок. Демек, жашоо тиричилик болмок эмес. Парник эффектисинин натыйжасында гана жердин температурасы орточо +18 градус Цельсияны түзөт. 33 градус Цельсия жогору болот. Ошондой эле парник газдары булар диоксид углерод, метан, закис азоту, гексафторид, гидрофторглер, ошондой эле кийинкибиз кычкыл жаандар. Кычкыл жаан-чачын, ашыкча кычкылданган жамгыр, кар аралаш жаан өнөр жай ишканаларынан жана автотранспорттон чыккан таштандыларга каныгышынан пайда болот. Терминди алгач англиялык химик Смит 1970-жылы Манчестер шаарынын абасынын булгануу деңгээли менен жаан-чачындын кислоталуулугу өз ара байланышын аныктоо аркылуу сунуштаган. Бирок кислоталуу жаан-чачындын экологиялык кесепети акыркы 10 жылдыктарда гана байкалган. Кислоталуу жаан-чачын көлмөлөр менен топуракты кычкылдандырып, балыктардын, суудагы башка организмдердин жоголушуна, токойлордун жакшы өспөй куурап калышына, экосистеманын бузулушуна алып келет. Кислоталуу жаан-чачындарды пайда кылуу күкүрттүн оксидтери, нефть, көмүр менен иштеген жылуулук электр станциялары жана металлургиялык заводдор азоттун окиси менен диоксидин, жылуулук электр станциялары жана автотранспорт, ал эми хлор кислотасы түрдүү табигый жана өндүрүш булактарын бөлүп чыгат. Ошондой эле ошол өндүрүштөрдөн чыккан, бөлүнүп чыккан түтүн газдар, уулуу заттар аба аркылуу асманга чыгат дагы. Кайрадан ошол жамгыр менен жерге жамгыр болуп, жаан болуп жайт. Ошонун таасиринде өсүмдүктөр жабыркайт, суудагы жаныбарлар жабыркайт. Ошондой эле жер кыртышынын жабыркайт. Ал эми өсүмдүктөр куурай баштайт. Куураган өсүмдүктөр куурап, бул фотосинтез процесси азаят. Ал эми жер кыртышынын бузулушунда өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү начарлайт, сапаты начарлайт. Ошондой эле суулар кычкыл жаандарга, составы кычкыл жаандарга толот дагы, ичиндеги балыктар, андан башка жаныбарлар өлүмгө дуушар болушат. Ал эми өсүмдүктөрдүн куурап, жамгыр ошол кычкыл жаандар тийген жерлери кургап, айлана чүйрөнү, бактарды кууратат. Андан кийинки балыктардын өлүмгө дуушар болуп, суунун жээктерине чыгып калат. Ал эми экологиялык кризис жана экологиялык кыйроолор. Экология кризиси адамзат менен табиаттын карым-катнашынын чыңалган абалы. Антропогендик иш-чаралардын негизинде экосистеманын ички өз ара байланыштарынын бузулушу, биосферанын кайталангыс кубулушу, адамзаттын жашоосуна жана коомдун өнүгүүсүнө терс таасир этүүсү боюнча төмөнкү кубулуштарды камтыйт. Генофондун өзгөрүшү, ошондой эле өнүгүү жетишсиз деңгээлдеги энергетикалык, минералдык сырьеолук жана тамак-аш менен камсыздалышы, адамзатты курчаган айлана чүйрөнүн булганышы жана башка кубулуштар экология кризисти изилдөө,
эки негизги багытта илимий жана коомдук жүргүзүлөт. Ошондой эле балдар, биз эс алууга барабыз. Көлдүн жээгине, токойлорго, тоолорго барганда өзүбүздөн чыккан желим бөтөлкөлөрдү, полиэтилен салафандарын, айланага өзүбүздүн тамак аштын калдыктарын чачып келүү менен биз экологияга терс таасирибизди тийгизип жатабыз. Ошолорду ар бирибиз өз салымыбызды өз мекенибиз үчүн кошсок, ошол таштандыларды эс алгандан кийин ошол таштандыларды өзүбүз жыйнап, өзүбүз менен чогуу алып барып мусор таштоочу жерлерге таштасак, ошондой эле дайыма өзүбүздүн мекенибизди дайыма өзүбүз кичинекей болсо дагы салым кошуп, ошо өзүбүздүн салымыбызды тийгизип турсак, ал эми бизден жана башка өнүккөн өлкөлөрдөгү чоң завод фабрикалардан чыккан түтүн, уулуу заттар, ошондой эле таштандылар, булар абаны өтө булгашат дагы, ошолордун түтүнү менен асманга көтөрүлүп, абаны булгап терс таасирин тийгизет. Климаттын өзгөрүү белгиси. Климаттын өзгөрүүсү бул космостон караганда 1979 жылкы ошол эменин 33 жыл аралыгында Арктикадагы каптаган муздун запасы байкаларлык азайган. Илимпоздор муну жер шарындагы глобалдык жылуулуктун башталышынан болгондугун белгилешет. Ал эми 1979 жылкы мөңгү менен 2012 жылкы мөңгүнүн айырмасы аябай чоң. Биздин запастагы мөңгүлөрдүн көп бөлүгү эрип кеткендигин байкоого болот. Ал эми биз бардыгыбыз таштанды таштоочу урналарга салбастан, алардан ашырып салганыбыз бул өзүбүз үчүн гана зыян. Ал жерден таркалган оорулардан чыккан мусорлар, ошондой эле башка зыяндуу заттар менен кошо биз ошол мусорларды өзүбүз атайын урналарды кылып, ар бирин өзүнчө салсак, бул биз коомго кошкон өзүбүздүн салымыбыз болуп эсептелет. Андан кийинки Арал деңизи мурда саркындысы агып чыкпаган, туздуу болуп, Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда жайгашкан. 20-кылымдын 1960 жылдары Амудария менен Сырдарыянын сууларынын кошуп сугат үчүн пайдаланылгандыктан көлөмү тездик менен азайган. 1989 жылы деңиз экиге бөлүнүп, түндүк жагы аз, түштүк жагы чоң болгон. Арал деңизи иштетилгенге чейин чоңдугу боюнча дүйнөдөгү 4-орунда турган. ИТРдин доорундагы глобалдык көйгөйлөр. Мында ИТРдин доорундагы ошол завод фабрикалардан чыккан түтүндөр, ошондой эле алардан чыккан мусорлар экологияга тескери таасирин аябай эбегейсиз зор тийгизген. Алардын абаны булгап, адамдын ден соолугуна тийгизген таасири ошондой эле аба менен асманга көтөрүлүп, кайрадан бизге кычкыл жаандар болуп, жамгыр болуп жаашы, айырдын чыккан таштандылар ошол сууларга төгүлүп, же болбосо суу менен агып барып башка жерлерге таасирин тийгизип, жаныбарлардын өлүмүнө дуушар болушу, ошондой эле токойлордун кыйрап жок болуп турат. Булардын бизге таасири ошол биздин түшүмдүүлүктүн азайышы барган сайын биздин жер планетасында адам баласынын көптүгүнө байланыштуу. Канчалык адам баласы көбөйгөн сайын тамак аш продукталары, адам баласына керектүү сырьёлор, булар бизге аябай, адамдын саны көбөйгөн сайын көп талап кылынат. Ошон үчүн
жер кыртышынын бузулушунун негизинде биздин эккен өсүмдүктөрүбүздүн түшүмдүүлүгү начар болгонуна байланыштуу ошол экологиянын терс таасиринен түшүмдүүлүгү начар болуп атат. Ошондой эле сапатынын дагы жакшы болбой аткандыгы ушул биздин экологиялык терс көрүнүштөрдөн болуп жатат. Ошондой эле өсүп келе жаткан организмдерге, жаңы төрөлгөн балдарга дагы өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Ал эми климаттын өзгөрүүсү калктын саламаттыгына түздөн түз таасир этет. Тийгизген таасирлеринин бириси кыртыштын деградациясынын такырланышы, түшүмдүүлүктүн ошол азайышы, ошондой эле миграциянын көбөйүшү, адамдардын бир жерден бир жерге көчүшү, нымдуулуктун өзгөрүшү, ал эми андан кийинки ичүүчү суулардын сапатынын начарлашы, коопсуз суунун санынын азайышы, экосистемадагы биотүрдүүлүктүн азайышы, тейлөөнүн сапатынын начарлашы, стратосферадагы озондун бузулушу, бул ультра кызыл нурлануу. Ошондой эле биздин организмге бардыгы келип эле калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатат. Ушул теманы окуйсуңар балдар. Ушул тема боюнча өз алдыңарча түшүнүп, ой жүгүртүп, ошону менен бирге ошол суроолорго жооп жазасыңар. Биринчиси ошо глобалдык көйгөйлөр жөнүндө түшүнүп айтасыңар. Андан кийин парник эффектиси боюнча, кычкыл жаандар боюнча, экологиялык кризис жана экологиялык кыйроолор боюнча, андан кийин ошол ИТРдин доорундагы глобалдык көйгөйлөр боюнча окуп, кайтарым байланышка чыгасыңар. Саламатта калгыла.